Туркияда полиция Стамбул шаарында дайыны билинбей жаткан кыргызстандык кызды издөөнү улантууда. Бул тууралуу Кыргызстандан аталган шаардагы башкы консулдугу 2-июлда Азаттыкка билдирди. Издөө иштерине ал жактагы кыргызстандык диаспоранын өкүлдөрү да катышып жатат. Башкы консулдукка 24-июнда 20 жаштагы кыздын апасы кайрылып, ал 2 күндөн бери байланышка чыкпай жатканын айткан. Кызы Бишкектен Стамбулга чейин учак менен барып, андан ары Болгариянын Варна шаарына автобус менен жетиши керек деген билдирген. Ал жака кандай максатта барары кабарланган жок. Сабиха Gökçen аэропортунун миграциялык кызматы кыздын эч тоскоолдуксуз Стамбулга киргенин кабарлады. Андан кийин кайда кеткени белгисиз. Анын Түркиядагы тааныштарын сурамжылоодон азырынча натыйжа чыга элек. Дипломатиялык мекеме окуя көзөмөлдөө экенин маалымдады.